Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов онлайн соодада документ жүгүртүү маселелерине арналган иш-чарага катышты. Жолугушууда мамлекеттик салык кызматынын алдыңкы онлайн платформалардын өкүлдөрү, салык жана бухгалтердик эсептөө жаатындагы адистер, электрондук коммерция жаатында активдүү иштеген ишкерлер катышты. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов электрондук сооданы өнүктүрүү жана өлкөдө салыктык жөнгө салууну жакшыртуу боюнча артыкчылыктуу багыттарды баса белгиледи. Ал Кыргызстанда онлайн соода өнүгүп жатканын кошумчалады. Күндөн күнгө керектөөчүлөр көбүрөөк ыңгайлуулукка жана убакытты үнөмдөөгө байланыштуу маркетплейстер аркылуу онлайн сатып алууларга артыкчылык берүүдө. Бул өсүштө негизги себеп катары сан ариптештирүү, интернетке кеңири жеткиликтүүлүк жана логистикалык инфраструктуранын жакшыртылышы саналат. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси мекеменин диалогго дайыма ачык, сунуштарды угууга даяр экенин жана ишкерлер менен конструктивдүү кызматташууга умтулганын билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар маркетплейстерге иш жүргүзүү боюнча практикалык тажрыйбаларын бөлүшүп, сатууда кездешкен негизги көйгөйлөрдү ортого салышты. Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар ачык диалогго даярдык, ишкерчилик демилгелерди колдоо жана электрондук соода тармагында мындан ары да тыгыз кызматташууга кызыктар экендиги үчүн ыраазычылык билдиришти.